бала тарбиялоодо деле, жеке тарбияда деле кандайдыр бир ката кемчилдик бар болсо, менде ушул ката бар эле да деп моюнга алыш керек. Сначала принимать ошибку. Анан чечими оңой сиңет. Менде жок, ой бетим көп болуп калды, бетим таптаза десең, бетиң жубайсың сен. Канча бет көп. Ошого принимать этиш керек. Так, а дегенде маселелерди бир сыйра мындай тартиптеп алайын. Кайсыл темаларда сиздерге билим берип кайтсак жакшы болот. Анткени тема көп. Бала тарбиялоо темасы боюнча өзгөчө эгерде мен мындай угуп эле отурган адамдар болсо, угуп отурган адамдар болсо, бир күн, бир түн деле сүйлөп кете берет. Анткени бул жаатта 10 жылдан ашык билим алып, окуп, практикалап келип атабыз. Кудайга шүк дагы деле сүйлөсөк, жок дегенде 10 күнгө жетсе керек деп ойлойм. Анан бала тарбиялоочу мен мындай образга кирип алсам, саякбай атабыздай эле болуп кетсем керек. Жеңдерди түрүп, анча-мынча таптап токтотуп турасыздар. Ой, болду деп. Аябай жакшы көрөм өзүм бала тарбиялоочу билим берген жакшы көрөм. Балдар менен иштешкенди жакшы көрөм. Балдар менен иштешүүдө проблема эч көрө албайм. Эмнеге десе, кандай гана капризный бала болсо, тил табышканга болорун билем. Кудайга миңнет. Дагы үйрөнүп келип атабыз. Билбегенибиз көп, но азырынча билгенибиз менен иштегенде деле ийгиликтер толтурат. Аябай көп, Кудайга шүкүр. Анда мен өзүм жөнүндө кыскача тааныштыраардан астын, сиздердин араңыздарда мени тааныгандар болсо, кол көтөрүп коңуздар. Канча пайыз тааныт экенсиздер, көрөлү мындай. Тааныгандар ушу интернеттен көрүп, сабакка, жакшы. Бир 70% тааныт экен, Жакында депутаттыкка койсом боло берет экен, мындай. Саясатка барбайбыз. Бул тамаша. Ушу өмүр бою мугалим кесибин аркалайлы деп ниет кылып атабыз. Бала тарбиясы, балдар менен иштеген сонунда неге десе, дүйнөдө Аллах Таала жараткан нерселердин арасында бир эле махлук бар, такыр күнөөсү жок, ушундай жагымдуу. Ал периште. Жана периштелердин табиятына окшош дагы бир жан бар, ал бала. Балаатка чейинки балдардын жашоосу, турушу периштенин эле копиясы өзү. Эмне аларда бир да күнөө жок. Неге күнөө жок? Аллах Таала өзү айткан. Балаатка чейин балдарга күнөө жазылбайт вообще. Нөл күнөө. Демек, периштелер менен иштегенде нерви чыгып аткан, чарчап аткандар мен түшүнө албайм ошондо. Аны алдыда дагы кенен сүйлөшөбүз, Качан чарчууга келип атат балдар менен иштешкенде? Кыйкып жүрөт асабы? Деп. Ошолор да айтабыз, Өз периштелер кантип ушасың да, это нелогично. Так, биринчи маселе, эгер ушул проблема бар болсо, коркпой, тартынбай, мен аусунум жанда эле же подушкам жанда эле билип албасын дебей эле кол көтөрөбүз. Кимдин үйүндө балдар менен иштешүүдө телефон проблемасы бар. Телефонго балдар көп ойнойт, көп убактын кетирет, телефон сурай берет, же алып бер дейт, алып берип койсоңуздар. Айтор телефон менен болгон проблема кимде бар болот, кол көтөрөбүз. Кол көтөрбөгөндөр демек чечип алгансыздар, мындай проблема жок, маселе жакшы. Бирок ошончо деле 80-85% бар экен, Бул теманы карайт биз. Анткени телефон темасын чечпесек, балдардын убактысын толук ала албайбыз да. Балдардын толук убактысы керек да бизге, толук тарбиялаш үчүн. Телефон балдардын убактысынан ичине урдап коюп атат. Дагы телефон урдаган жок, алдыда айтабыз. Экинчи маселе, китеп окуган адамдар баары бир китеп окугандарга баш ийет. Китеп окуган адамдар китеп окугандарды баары бир ээрчитет, башкарат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми биз аябай суктанган, шилекелер сагып кеткен, өнүккөн өлкөлөр бар. Америка, Европа мамлекеттери, Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, да? Биз тилекке каршы ошолорго кандай деңгээлде ээрчигендейбиз. Бирок сакалыбыз бар, намазыбыз бар, жолубуз бар, но ээрчигендейбиз. Өзүбүз билбесек деле. Деде билип туруп деле ээрчигенге аракет кылабыз. Мен көп мамлекеттерде болдум, Кудайга шүгүр. Ал боюнча анда айтабыз. Айтайын дегеним, биз эгерде китеп окуу адатын балдарга койбосок, балдарыбыз эң Аллахтын жакшы көргөн жана бардык өнүгүүнүн эшиктерин ачкан ислам динин кармаса деле башкаларга ээрчи берет. Тагыраагы мусулман эместерге деле ээрчи берет. Ошого суроо мындай, кимин балдары үйдө мектеп программасындагы китептерден тышкары Аллахты тааныткан, пайгамбарды тааныткан, каадасап, манасатабыз, ата бабаларыбызда жеке өнүгүү, мисалы үчүн менин күчү, убакытты туура пайдалан, эртиң күчү, максатты туура коюу темаларында күндө жок дегенде китеп окуйт. Китеп окуу адаты бар.
Günde Yaxşı. Endi kitap okup adatı joktur kol götürөбүз. Балдарында kitap okup adatı жок. Жана кол көтөрбөгөндө мындай ойго алган эси келби? Мындай тупый отура бербегиле. Айттым го, эгер проблема бар болсо, принимать этиш керек. Анан мен балам окуйт да окубайт да эмес да. Же окуйт, же окубайт. Анан ала була болбойт. Ала була кандай? Бир окуп коюп, анан жок болуп кетип, анан кайра окуган. Бул окубанга жатат. Неге десе, өнүгүү туруктуулукта болот, ийгилик туруктуулукта келет да. Анан бир жолу башын үйлөнүп койдуң, аягын карабадың, үй бүлө курулбайт. Үйлөндүң, аягын карайсың, туруктуу. Үй бүлө сонун. Ошол сыяктуу кээде окубаган болсо, балам окуйт деп элестетпегиле, ал окубат деп элестеттен. Ошого башынан кайталайм. Кимдин балдары үйдө кошумча адам катар тарбиялануусуна, өнүгүүсүнө багытталган тематикаларда китеп окуу адаты жок кол көтөрөбүз. Туруктуу, причем жумасына жок дегенде 5 күн. Бул туруктуу болуш. Жок. Китеп окуу адаты жок. Кызыл кыялтар анча китеп окуйт деген жана. Мына китап кеп койду, алып кетти. Так, бул жакшы. Эгерде китеп окуу адаты азыр мындай китеп окубаган ата-энелерди 40% эле кол көтөрүп да, демек 60% ата-энелердин балдары китеп окуп аткан болсо, бул уже эрешитүүчү чөйрө бар деген сөз. Анан жөн эле тупый отурган болсоңор, анда жана иштен чыккан жана жаман сыяктуу болуп, бир күнү жаман. Хотя мындай Кызыл Кыяда китеп дүкөн бар жокпу? Канча ол? 10-дан ашыкпы. Китеп дүкөндөрдүн содалары жакшыбы, жакшы эмеспи? Жакшы. Китеп дүкөн иштеткен киши бар жокпу берде? Жок, берде. Китеп дүкөн несі барбы? Канчалык китеп окуганды мындай айтып койсо болот. Анча киши сатасызбы? Конкурс кылем алат да, конкурс байгесине карап алат энди. Жок, конкурс жок, чисто. Айтайын дегеним, мен көп элде болдум да, Кыргызстанда көп жерде болдук, кандай десем, 60тан ашык чакыруу менен бар. Биринчи жолу китеп окуу адаты бар деген чогулган элден бир 60% Кызыл Кыядан эле жолуп турат. Буга ишенгим келет, бирок подозрением бар да, ошол тактап алыш керек. Мындай чын эле ооруган жоксуңарбы же ооруну жашып атасыңар деген маселе да. Ошого жакшы врач болгонго аракет кылыш керек. Кээ бир адамдар айтып атпайбы, оорусо деле жашырат да. Жок, ал оорудайт, что лечение кылыш керек, Так, андан кийинки маселени бир карап көрөлү. Кимдин балдары же неберелери, балдар аталар бар экен. Ушу бир айткан сөзүңөр дуга бербейт, кайра какшатат, тилиңе тешилгич айтасыңар, кээде нервиңер чыкканга чейин алып барып коет. Мисалы үчүн тапшырма аткарып десеңер кайталап берет, кол көтөрөбүз. Айтор кайра какшатат да. Өзү китеп окуган балдар кайра какшатпаш керек. Анткени китеп окуган балдар сразу билинет. Адебинде, ой жүгүртүүсүндө сразу билинет. Мен окуучуларды окутканда, дароо эле билем да, жөн окуган бала экен, ата-энеси намаз окуган бала экен, ата-энеси сәл тилдүүрөөк, ата-энеси ачуураак экен. Бала менен иштешип атып эле ата-энесине 99% характеристика берсе болот. Ошого демек балдарга кайра какшатып аткан аба көрөк экен да. Демек китеп окуу абал деле анча орунга келе элек, балки мээми башталгандыр. Бул жакшы, бул жакшы. Демек телефон жөнүндө сүйлөшсөк тура эле болчу да экен. Анткени аны чечип албасак, убакытты урдатып жибересиңер. Тагыраак балдардын убактысын урдатып беребиз, жоготуп алабыз. Китеп окуу адатын кантип коюш керек? Өзү неге балдар китеп окубайт жана кантип китеп окуп калат? Бир туруктуу, стабилдүү. Ал боюнча айтышыбыз керек экен. Анан ушу балдар бир айтканда лаббай деп кала тургандай тарбиянын жолдорун ачыш керек экен, Анткени эреже ушундай да. 7 жашка чейин ал өзүнчө каралат, 7 жаштан ары өзүнчө каралат. Ошону да түшүндүрүп коюш керек да. Кээ бир апалар бар да, мага келип жалкылат да. Агай балам чукпай атат, бир айтсам такыр тоготпойт. Деп раса баласы жөнүндө айтат да. Анан бала канча жаш десем, агай 3 жаш дейт. Ал 3 жаш, да. Сен айткан нерселердин бардыгы ал норма, в принципе. Анткени да, акылы деле жок анын. Чоңураак балдар жөнүндө айтсаң, аны иштеш керек болуп калат. Ошого билим алган сайын кайсы менен канча иштешебиз точно келет да. Точно түшөт буроолорчу. Ошого муну да карайт экенбиз. Анан балдар үйдө тапшырма аткарбаган, же аткарды десем мурдун чүйрүгөн, мектепке сүйүнүп, мындай. Сүйүнүү кандай болуш керек мектепке кеткенде? Мектеп илимкана да, өнүгүү, өсүү да.
Өзү өнүгө турган жакшылык бар жерге адам шашат да, шашат. Сиздердин балдарыңыздар мектепке шашып сүйүнгөн болчу кетеби же кичине мындай мурдун чүйрүп тур десеңер сәл кыйнап, ушинтеби, ушундай бир тактап алайын, эгер ушундай проблемалар болсо мындай чечип коюш керек. Кимдин балдары мектепке ушундай сүйүнүч ушундай болуш керек? Сүйүнүч кандай болуш керек? Балдар аябай мороженое жегиси келип атат деп койгула. Анан ата мороженое көтөрүп келип калды. Бала кандай сүйүнөт? Мектепке барарда бала ошондой сүйүнүч болуш керек балада. Причем күндө дегеним ушу бир айда 24 күн окуса, жок дегенде 20 күн ошентип кубанып барыш керек. Анча кечпей алган учурларды эске албаган. Кимин балдары ушинтип сүйүнөт, деген боюнча кетип калат мектепке. Орто эсеп менен бир 30% тегери, 25-30 экен, жакшы. Анан мектепке балдар сүйүнүп баргандар экиге бөлүнөт. Биринчиси ата-энесинен кутулгандан сүйүнүп кетет. Чын деп айтат. Мен балдар менен сүйлөшөм да. Экинчиси чындап билим алыш үчүн барат. Ошого эгер кол көтөргөндүн арасында анан анализ дейбиз да, ачуулуураак, кичине тилиңер мындай ачуулуураак болсо, демек силерге сүйүнгөнү тиякта. Жептеп кетип калайын деген. Кээ бир эркектер бар го, үйгө кеч келет, эрте кеткенди каалайт. Неге? Билесиздер, ошол сыяктуу балдар да кете үйгө баргысы келбейт же эрте чыгып кеткиси келет. Анткени үйдө ауырат, сүйлгөн эмес, анын ауыраны апа биле албай атат да. Ошого анда тактап алат экенбиз. Анан акыркы маселени эгер убактыбыз жетип калса карайбыз, жетпей калса көрөбүз. Кимин балдарында тартынчактык, коркоктук, сүрдөйт мындай. Сүйлө десең эле тартынып, оюн айта албай, коноктор келсе качып кетип же учураша албай, мындай кичине мындай жалпак тил менен айтканда былжырап, мындай. Ушундай балдар болсо кол көтөрүңүз. Бар экен, жакшы. Демек мындай эле бир сыра карап коюш керек. Анткени балдар эгер ушул боюнча өсүп кете берсе, кийин жана жетелеме болуп калат бул балдар. Жетелеме. Жана мурдунан кармап жетелеп алып дейт го. Ошондой балдар болуп калып, коркок, тартынчак, сүрдөгөн, былжырбай балдар бар го. Адамдар учурашкандан корккон, ошолор кийин жетелемеле болуп калат. Аларда лидерский качество ойгоно албай калат, эгер ошол боюнча калып кетсе. Бирок аны оңдосо болот. Анда баштайлы эле. Биринчи убакыт маселесинде утушка ээ болуш үчүн телефонду чечип алайын. Анткени телефон көбүрөөк экен. Бул эң актуалдуу. Бул мировой трендовый тема өзү. Анда бизден онлайндан сабак өткөн, мисалы үчүн агайым сыяктуу, кайра окуган апалар болсо, эчекелер болсо, аталар болсо, мен берип аткан суроолордун жообун билесиздер, жооп бербей турасыздар. Эмнеге? Билбеген апалар кичине ойлонуп, кичине мындай болгону жакшы. Билбеген апалар кичине изденсин. Анан араңыздарда бизден окугандар бар да, алар билет мен бере турган суроолордун жоопторун. Ошого сиздер уңчуп отурганыңыздар сиздерге белек. Бизден сабактан өтпөй, мен берейин деген суроонун жообун кичине издесе, алар кичине жанага умтулат, билим алууга умтулат, мээ ойгонот да. Так, телефон маселесин баштайбыз. Биринчи суроо. Эмне үчүн балдар телефон менен көп убактын кетиргенди каалап атат, көп отуруп атат, телефонду көп кармап атат, көп айтор телефон менен болгусу келип атат. Эмне үчүн? Эмнеге? Так, эжеке. Телефонду ответственность жок, өзүнө эркин тутат да. Телефон демек өзү эркин сезет, анан ага жүктөлгөн жоопкерчиликти сезбейт. Жок да, дагы телефон менен эмне? Ата-эненин убакыты жок да ошол балага. Ошол бала ата-эне баласы менен сүйлөшүп, бир убактын ажыратса, ошол бала тиктокко. Демек телефондо бала убактысы, бош убактысы көп болгон үчүн отурганга мажбур. Дагы, эжеке. Кыска видеолорго бөлүп алган. Кызыктуу. Дагы телефондо ар түрдүү балдар кызыга турган оюндар. Оюндар бар, видеолор бар, Бул канапа. Эми ошо бала чөйрөгө карап, ата-энеси телефон көрсө балага. Биз да көрөбүз десеңиз, канал самар көрөм деп. Так, апа. Телефон ата-энеге караганда маалыматты көп берип атат. Ата-эне маалыматты берип жетише албай калат. Мисалы үчүн биздин сүйлөгөнүбүзгө караганда телефондо көргөн нерсе балага кызыктуу. Ал да болушу мүмкүн. Эми негизинен берилген жооптор туура эле. Бирок туура жооптун өзү эмес.
Неточный. Тура жокту, тегерегиндеги жокту. Эми ушуну мындай жалпак мисал менен түшүндүрсөк жеңип кетет. Элестеткиле, эки команда футбол ойноп атат деп болду. Эки команда футбол ойноп атат. Телефондон эмес. Живой, газонда 5-5тен бөлүнүп ойноп аткандар, 11-11ден чоң футбол ойноп аткандар. Эми суроо, эмне үчүн алар футбол ойноп атат деп ойлойсуздар? Эки команда футбол ойноп атат деп элестетсеңдер, бирок эмне үчүн алар футбол ойноп атат деп ойлойсуздар? Кана? Я. Жакшы. Дагы жеңиш үчүн дагы, кызыккан үчүн дагы, ден соолук үчүн серен айна кылып аткандар, маш чыгып аткандар, тер чыгарып аткандар, чек жазып аткандар. Кача бул жооптор деле тура, бирок биринчи жоопту бир эжекебиз башында эле берди. Эки команда футбол ойноп атат. Эмнеге? Топ болгон үчүн футбол ойноп атат. Топ жок болсо алар футбол ойномок эмес да. Күрөш ойномок, кубалашма ойномокту. Чын эле да, топ жок болсо алар мындай келесо эмес да, теп гол дебейт да. Топ бар, футбол ойнойт. Футбол ойнойт, анан тер чыгарат, серен айын уюштурат, жарышат, башка кылат. Эми негизги темабызды өзүнө келебиз. Эмне үчүн балдар телефон ойношот? Телефон неге экен? Телефон бар болгон үчүн экен. Потому что у них есть телефон. Эми кийинки суроо пайда болот. Эмне үчүн балдарда телефон бар? Ата-эне сатып алып берген дагы, ата-энелер берип турабыз дагы. Балдарда бар, өксүп калбасын дейсиңер дагы. Я.